Саламатсызбы? Кош келипсиз. Убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз анда эң алгач эле өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Чоң рахмат чакыргандарга. Менин атым Сыргак. Үй бүлөлүүмүн. 5 балабыз бар, Кудай берген. Ошо Кудайдын ырайы менен сенин жаныңарда отурам. Жакшы. Анда суроо жоопко дароо эле кезекти берсек, ыйык жазууда накыл сөздөрдө адил адам 7 жолу жыгылат, бирок кайра турат деген жазуу бар. Анан ишеним жашообузда алсыз болуп, бат эле же болбосо дайыма жыгыла берген күнөөлөрдөн кантип арылсак болот? Ушундай учурларда Кудай бизди таштап койбойбу? Чоң рахмат, абдан маанилүү суроо экен. Ооба, Теңир сөзүндө айтылат. Теңир айтат, Иса айтканда, сынап турган камышты сынып салбайт дейт. Өчүп бараткан бийликти өчүп салбайт дейт да. Теңир адамдын ушунчалык кулап баратканда дагы Теңир таштабай турганын айткан. Эгер адам кайрадан арылууга аракет кылып, Теңирден кечирим алып, тобо кылып, кайрадан Теңирге умтула турган болсо, Теңир кайра колун сунат. Кудай сөзүндө Жакыптын катында айтылат, Кудайга жакындагыла, ошол нерсеге жакындайт дейт да. Эгер адам кайтылып келсе, Теңирге жакындагы умтулса, Теңир ага колун сунуп, аны тартып алат да. Аны таштай турган күнөөлөр адам оңой эмес, баягы кайсы күнөөлөрдү таштап коюш, бир момент таштап коюш. Кимде бирөө ооба Кудайдын күчү менен таштайт, кимде бирөө мүмкүн кайсы убакыт керек ага. Бирок кандай болсо дагы Теңир адамдын бир жолу жыгылганына дароо таштап салбайт. Теңир адамды чыдамсыздык менен күтөт да. Ошол себептен Теңир сөзүндө айтат, кайрыгыла, Теңирге жүрөгүңөрдү бургула, токтогула деп Теңир көп жолу эскертет. Дароо эле таштап кетпейт да Теңир. Теңир чыдамдуулугу, анын сүйүүсү ушунчалык чексиз биздикиндей эмес да. Ошол себептен эгерде кимде бирөө кайсы күнөөгө жыгылып жаткан болсо, мени таштап кетти болуш керек деп эч качан ойлобош керек. Теңир ырайымы биздин тирүү кезибизде дагы эле созулуп жатат. Өлгөнгө чейин бизде мүмкүнчүлүк бар да. Рахмат.